Бұл бүгінгі күндегі Атамбаев башында тұрған бийликтин уюштуруп аткан сотторунун, укук коргоо органдарынын, прокуратура, улуттук коопсуздук кызматынын спектакли болуп эсептелет. Анткени мен дагы ошо сот боюнча маалымат алып атам, интернеттен көрүп атам бардыгын. Мен ага чейин деле айткам, булардын бардыгы саясий куугунтук болуп эсептелет. Анткени бүгүнкү күндөгү жаңы келген бийлик Атамбаев башында турган. Тилекке каршы мамлекетте эч кандай социалдык, экономикалык өзгөрүүлөр жасай алган жок. Эч кандай өнүгүүнү алып келе алган жок. Эч кандай реформа жасай алган жок. Башкача айтканда 3 жылдан бери элдин арткан үмүтү акталбай, эми айла кеткенде бийликти жалаң эле ушул күч менен кармоого өтө баштады. Анткени мындан ары мен так билем, эч кандай өзгөрүү жасай албайт. Анткени 3 жылдын ичинде жасай албаган бийлик эми мындан ары тим более жасай албайт. Бир гана жол калат. Каршылаштарды, бийликке умтулган адамдарды, саясатчыларды коркутуу, үркүтүү, түрмөгө отургузуу, камоо, кылмыш ишин козгоо деген гана приемдор калат дагы. Бийлик мындан ары бийликти ушул жолдор менен гана коргоого аракет жасай баштайт. Камчы Ташиевке, Талант Мамытовго, Садыр Жапаровго жалпысынан алганда ушул прием колдонулуп, аларды басып, коркутуп, элдин байланышын үзүп, өзүнүн оппоненттерин жок кылуунун гана аракеттери болуп эсептелет. Биз башынан эле айттык. Митинг уюштурганда ар кимдин акысы бар. Аны үчүн куугунтук кылган бул туура эмес. Демократияга жатпайт. Ал эми аларды 4-5 айдан бери камап жатышы бул эң туура эмес нерсе. Сотту ошонун эртеси күнү эле жасаса болмок. Киного тартылган, сүйлөгөн сөздөр бар. Бирок алар камданды басып алмак деген бул дагы абсурд. Камданбаганы көрүнүп турат. Бул саясий иш.